Биздин бүгүнкү майрамдык чыгарылышыбыз тартылып жаткан ак өргөөгө кадырлуу конокторубуз да келген. Анда мен аларды четинен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Мелис Шаршембаев агай жана ошондой эле акын жазуучу Мырзагүл Керимбекова апа. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин ак өргөөбүзгө. Кош келипсиздер, урматтуу аксакалдар. Бүгүн мынакей Ноорус майрамы белгиленип жатат. Ноорустун эң негизги биринчи шаңдарынын бири ушул сүмөлөк экен. Алгач ушу дастарконго кол салып биринчи ооз тийсеңиздер, сүмөлөктөн ооз тийиңиздер. Ата-бабадан калган ырым, чыпылык менен ооз тийип. Апа бардык жерде эле ушундай чыпалак, оң колдун чыпалагы менен ооз тийеби, сүмөлөктү. Бул бизде сакталып келген ырым-жырым салттар болуп эсептелет. Оң колдун чыпалагы менен ооз тийип, анан баягы айтып сүрөттөрүн айтат. Мына Мелис агай, сиздин ушул Ноорус майрамынын сакталып калышына эмгегиңиз зор. Анткени мына ушул Союз учурунда биздин ар бир улуттарга, Советтер Союзунун учурундагы кайсы бир калктардын, улуттардын ырым-жырымдары, кайсы бир салттуу майрамдары, же болбосо кайсы бир нарк насилдери жоголуп бараткан учурлар болгон, аларга дагы көп кысымдар көрсөтүлгөн учурлар болгон. Бирок ошол учурда дагы сиз өз эмгегиңизди аябай дайыма ушул Ноорузга окшогон майрамдардын, ырым-жырымдардын сакталып калышына чоң салым кошкон инсансыз. Ошондуктан алгачкы суроону Мелис агай сизге узатсам деп атам. Ушул Ноорус майрамынын тарыхына токтолсок, анын бүгүнкү күндөгү өзгөчөлүгү, деги эле бул майрамдын биздин кыргыз эли үчүн кандайдыр бир өзгөчө касиеттери бар? Рахмат. Биринчиден саламдашып алайын, арыбаңыздар, урматтуу замандаштар, урматтуу балдарым. Biz Sovet doğrunda kalıptanıp kaldık. Men misалы sizlerdeyi geçti sotsializm, önükken sotsializm bolup eseptelçü. Ekile koyonday okşoş mayramımız var bolçu. Biri 1 may, ikincisi 7 noyabr. Hiç kanday ayırması yok öyle. Toptalıp, barıp, köçe kıdırıp, anan ayantqa gelemiz. Ayanttan жазасын Коммунистік партия дейбіз, қолды көтереміз, ура деп қиқырамыз, кете береміз. Кейін болды Қызылды атаға жаңа жыл кірді. Андан кейін 8 март кірді. Кейін. Анан біздің Құрман айтчы, Ороз айтыбыз ал уақытта мындай бір расми майрамдарға кирчимес да. Ошо жылдарын аяғы бұл Совет мамлекетінің кейінгі жылдары демократия деген келбеді бе. Ошол демократия деген келгенде мен ошол уақытта министрлікте орынбасар болуп иштеп турат элем. Министрибиз Токтосартып деген жигит эле. Элдин баарысы өзүнүн тарыхына кайрылып, өзүнүн тарыхыяттарын шаарларына, кыштактарына берип атат. Анан өзүнүн майрамдарын издеп калды. Биз да издеп калдык. Кандай кылсак, кантип жаңыртабыз. Элдин арасында анча-мынча сакталып калгандары бар болчу Ноорустун. Бирок ошол Совет заманында чындыгында жоголуп эле кеткен. Мен мисалы кичинекей кезекте бу чүй өрөөнүндө Ноорустама деп койчу. Ноорустамада чогулуп, чоң көжө деп, чоң казанга көжөнү кайнатып алып, анан ошону жеп таркап кетчү. Түштүктө бираз сакталып калган жагы бар эле. Анткени түнү менен сүмөлөктү кайнатып, анан эртең менен айлак сакалдардын астына тартып, ырым-жырымын жасайт эле да. Анан борбор болгондон кийин ушул жерде изденип көрөлүчү, бирдеме табалычы деп эл журтубузду чогултуп алдык. Чыгармачылык интеллигенция дегенде ошонун ичинде жазуучу Мурза Гапаров дегенди билесиңер. Ошол жигит айтып калды. Мен бала кезде Тажикстанга барып мугалим болуп иштеп келдим эле. Жерге талдык Кыргыздарда.
жерге талды қырғыздар бұл жердегідей емес, башкача бір майрамды өткөрөт, Ноорус деген майрамды. Деп эле бір топ нерселерди айтып калат да. Мырзаке, муну оозеке кылбай бір жазып көрбөйсүзбү? Кандай болот экен, окуп көрөлү. Эгерде колго ала турган нерсе болсо, жасап көрөлү десем, абдан дил киргиш экен. Барып, 2-3 күндө эле сценарий жазып келиптир. Аны карап көрсөк, эми Борбордук комитетке сценарий бергенге болбойт да. Борбордук комитет анда тирүү. Кат даярдадык. Ушундай бір өзүбүзгө мүнөздүү, өзүбүздүн каныбыздан, жаныбыздан чыккан майрамыбыз бар экен. Ошону кайрадан жаңыртып көрөлү деп жатабыз. Силерден уруксат болобу деген. Анткени Борбордук комитеттин уруксатысыз анда эчтеке болчу эмес. Мен катты даярдап алып министрлигиме кирсем, эми өзүң даярдапсың, өзүң эле кол коюп койчу деди. Колду коюп, жөнөтүп бердим Борбордук комитетке. 10 күн, 15 күн өтпөй, ал убакта мына Шеримкулов, Медет Шеримкулов билип калдыңар да. Ал убакта ал киши идеология боюнча Борбордук комитеттин секретары болчу. Ошо кишинин колу менен кат келиптир. Силердин сунушуңар бизге кызыктуу көрүнүп атат. Ошонун сценарийин эми алып келсеңер деп. Анан баягы сценарийди чампалап ылайыкташтыргандан кийин жөнөтүп бердик. Жөнөтүп берсек, мунуңар бизге жакты. Эми муну даярдагыла. Өткөрүп көрөлү. Элге жакса, ушуну биротоло майрам кылып алалы деген кат келди. Анан ошол каттын негизинде чогула калдык. Бир заказ бердим. Ноорустун ыры болсун. Ошону менен ачып жүргөндөй болалы деп акындарды чогултуп неме кылсак, акындар жазып келди бир жуманын ичинде. Ошонун ичинен бизге жараганы Кулуев деген, Кожогелди Кулуев деген жаш автор бар эле. Азыр Түркияда жүрөт го, Түрксойдо. Ошонун тексти жакты. Ал текстин алып композиторлорго берсек, Давлесовдун обону ошого төт келип калды. Ошону менен жакшыраак чыгып калгансыды, аны тезирээк радионун хоруна бердик. Алар жаттады. Биз болсо, мына Мырзагапаров сценарийдин автору катары мен ошол өзүм чиновник болуп туруп режиссерлук кылдым. Адистигим режиссер. Мен да алым чогошумчамды коштум ошого. Мындай бир эл көргөнгө ылайыкташтырдым да. Анан кийин бу майрамдын тамак ашы деген да болот да. Бу тамак ашын кандай кылабыз десек, ар кандай немелер түшөт да. Мунун 7 даамдан болуш керек тамак ашы. Жок, 7 эмес, 40 уруудан турат. 40 даамдан болуш керек андай деп анан чырылдашып талашып атсак, радио телевидениеде ошол убакта Бөрүбаев деген журналист иштечиле. Кыргыздын тамак ашы деген биринчи китепти ошол жазган. Ошол киши айтты. Бул дегендин мурдаттан келаткан жөрөлгөсү бар. Мисалы, бирөө согум сойсо, мына ону Ноорус калып койгула деп атайын каттырып коет. Эгерде баба дыйкан эгин алса, жанагы Чыңгыздын китебинде бар эмеспи? Бул кайрычыга, бул кошунага, бул тиги чычкан-пычканга, мискей андай мындай дубанага чейин бөлүштүрүп коет дегендей. Ошол өзүнүн алган таанынан мынауну Нооруско коюп койгула дейт экен да. Эгер багбан өзүнүн түшү менен алган болсо, ал дагы ушу алмадан
Алмұрыттан башкадан ушундай болуп чогулат. Ошолор бир бурчта сакталып турат. Ошондон кийин анан жанагы Nooruz майрамы келерде бир казанга салышат дагы, ошону бышырып, анан баардыгы ооз тиет деп бизге түшүндүрдү да. Анан ооба деп жагып калды бизге чындыгында. Аны алдык дагы кайра Борбордук комитетке кайрылсак, кам санабагыла продуктларын барын таптырып беребиз деп ал убакта колхоз, совхоздор али бар. Колхоздун семиз койлорунан бир тобун сойдуруп, унун алдырып, тиги сүмөлөктү болсо жасаттырдык немеге. Данды жана орустун ватрушкаларына окшогон токошторду жасатып, үстүнө кошкон май деп койчу илгери. Кыргыздар талканга балды кошуп, сары майды кошуп, анан кийин халва болуп калчу да. Ошондон коюмуш болуп, өзүнчө бир мындай бир ритуальный, обрядовый тамак даяр болуп калды да. Анан тиги боткосун бышыртып, мунун баарысын алып барып, ат майданында мындай бир табияттын көкүрөгүндө деп коебузго, табияттын койнунда ачык жерде биринчисин 90-жылы өткөргөнбүз. Өткөргөндө чоңдорубузду да чакырдык, аксакалдарыбызды да чакырдык, меймандарыбызды чакырдык. Ушулардын баарына жагып калды бул. Жагып калгандан кийин көп өтпөй Борбордук комитет менен Совет министринин биргелешкен токтому чыгып, муну өзүнчө расмий бизге майрам кылып бекитип берген. Ошондон бери, мына 91-жылдан бери бул майрамды алып келатат да. Абдан кызык экен. Ушул майрамыбыз башталышында бир аз башкараак болчу. Бирок жыл өткөн сайын ошого алымча, кошумча бар. Буга чыгармачылык бир мамиле бар да. Барган сайын кулачын кеңири жайып, өзгөрүп, болгондо да жакшы жагына өзгөрүп, башкаларга мындай кызыктуу болгудай болуп, өсүп өнүп келатат. Ана бүгүн ошонун келишин утурлап отуруп атабыз. Куттуу болсун майрамыңар. Баарыбызга кут болсун. Биз баарыбыз бири-бирибизге кут бололу. Рахмат. Сиздин да майрамыңыз кут болсун. Мырзагүл апа, сиз дагы биздин куттуу өргөбүзгө келип отурасыз. Мына Nooruz десе жаңылануунун, тазалануунун дагы майрамы деп эсептейбиз эмеспи? Бул дароо ошо Аластоо деген эсибизге келет да. Аластоо деген ритуал кайдан келип чыккан, сиз токтолуп кетсеңиз. Бул Аластоо деген Nooruz'ду баягы кыргыз элибиз аябай жакшы эл болгон бул киши айтып өтпөдүбү? Nooruz'ду ошол аталарыбыз, апаларыбыз аябай ардактап аласташ экен да. Аластап, ошо аластаганда баягы апа туруп алып аластап, алас ар берүүгө калас. Жакшылыктын жылы болсун, молчулуктун жылы болсун, жер жарылып чөп чыксын, желини жарылып сүт чыксын деп айтып аластап, ошол негизи Кыргыздын, бул киши айткандай, Кыргыздын нукура, салты нукура немеси. Апаларыбыз жасаган бул киши айтып кеткендей, чоң казанга көжөнү жасаба, ага бул киши айтып атпайбы, 7 тамак же 40 тамак деп. Ага мен чоң апамдын айтуусу боюнча куйрук салчу. Жана кадимкилер Кыргыздын куйругун татынакай, талканын, унун иши кылса колуна келген жакесине сары майдан томуртта салып, анан ошентип чоң көжө кылып, аябай эсикте кайнатып баягы. Анан ошону татынакай кылып анан элге аластап, биринчи элдин баарын аластап, жакшылык келсин балдарга, балдардын башына жакшылыктар кунсун, ушул эл журтум аман болсун, душман тебелебесин элимди деп ошо жакшылыкка жорушканда, бул сүмөлөк негизи жакшылыктын эмеси.
жакшылыктын тамагы. Сүмөлөктү пайдалуу деп да айтышат го. Анан пайдалуу деп айткан анткени ар нерсени кошот да. Талканды кошот, унду кошот, дагы бир жакшы чөптөрдөн кошот. Ошону апалар билчү. Бул сүмөлөктүн пайда болушунун легендасы бар да. Легендада bir жаш элмет аялдын күйөөсү каза болуп калып, карар көрөр кишиси жок болуп калып, балдары менен ачкачылыкка дуушар болот. Балдары ыйлай берет. Анан бул эмне берерин билбейт. Анан баягы анча-мынча дан сактаган кичинекей анча-мынча бир бүдүрү буудайдын, арпанын бир бүдүрлөрү калгандарын чогултуп казанга салса эчтеке болбойт, көрүнбөйт анысы. Анан кийин таштарды салат. Таштарды салып, ошону кайнатып, азыр балдарым кайнайт, азыр бышат, азыр берем, азыр жейсиңер, азыр тоесуңар деп узарта берет. Бул балдардын үмүтүн үзбөш керек. Балдардын мындай бир немесин көңүлүн алаксытыш керек болуп. Ошентип көпкө чейин кайнатса, баягы казанда куюп койгон суу таштар бөлүнүп, суу өзү бир аз коюлуп калган болот да. Көрсө жанагы дандардан чыккан нерсе. Ошону балдарына берип, балдарына бул тамак да болуп, дары да болуп, ошентип эл сакталып калган, журт сакталып калган деп айтылат экен да. Мунун өзөгү өңгөн буудай өзү. Өңгөн буудайды бир аз өстүрүп туруп, анан кийин башы көк алап алып келатканда аны кайнатышат. Кайнатканда таш салмайдын дагы өзүнүн бир немеси бар, логикасы бар да. Ал тиги түбүнө күйүп кетпес үчүн сайдын ташынан алып келип жууп, анан кийин түбүнө таш салып, анан тигин улам оодарып турушат. Муну 2-3 саатта бышпай турган оокат. Буну түнү менен бышырып, ошол бышырып атканда, ошол бышып аткан аш жакшы болуш үчүн жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы ырларды ырдап, жакшы адамдарды эскерип турсун деген ырымды жасашкан. Ошон менен түнү менен мунун тегерегинде санжыраны айтып, ырдап, бийлеп турушкан. Анан эртең менен ачып аны бир аз тундуруп анан тамак тартып беришкен да. Албетте ошо майрам дегенде биз жакшы тилек, жакшы нерселер менен кошо эле ыр шаң менен өткөрөт экенбиз. Мырзагүл апа, сиз ошо алыстан атаңызды угабыз, ыр жазат деп, ошо Норуз тууралуу бир чыгарган ырыңызды бизге тартуулап берсеңиз. Норуз жөнүндө жазган бир кемем бар, ошону айтып берейин. Окуп бериңиз. Норуз деп. Кел Норузум агылып, тынччылыкты жок, жакшылыкты жамынып, Норуз майрам мусулмандар майрамы, ар үйлөрдө оттор турсун жагылып. Кел Норузум жакшылыкты алып кел, тилегенин эл журтума барын бер. Казан сүмөлөктөр кайнаткан, байыртадан кыргыз элим барктуу эл. Ак калпакчан кыргыз элим башкача, элечекчен апаларым таптаса, башка элдер элечек калпак кийишпейт. Кийишпейт, башка улутка болот кыргыз мактанса. Биз бийик, биз бүтүнбүз кыргыздар, барат тараганбыз Манас ата Батырдан. Бүткүлдүүнө Манас айтпайт эч качан, Манас менен барктуу элим Кыргызстан. Манас менен барктуу даңктуу Кыргызстан. Абдан жакшы, ырыңызды абдан жакшы жазыпсыз. Анан бүгүн көрсөтүүбүздү мындан ары да азыр кийинки конокторубуз дагы келип, бүгүнкү күндө шаңга Ноорузга уланып аткан учур. Андыктан алгачкы эле эфирибиздин башында келип отурасыз. Мелис аба, сиз аксакал катары бүгүн ак бата баягыл бата менен эл көгөрөт экен, жамгыр менен жер көгөрөт экен көрсөтүүбүздүн башын сиздин ак батаңыз менен баштап алсак деп атабыз. Бата берип койсоңуз.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nooruz bayramımız barımızga kut bolsun. Biz bir-biribizge kut bololu. Bu karındaşım aytkanday yer jarılıp çöp çıksın, gelin jarılıp süt çıksın. Barçılık bolsun elibizde, tinççılık bolsun, jakşılıklar bolsun. Amin. Allahu akbar. Hoş gelipsiz Nooruz. Men de batır koyun baldarıma. Bir batır çıjanım var ile. Emi baldarım sizlerge rahmat. Meni uşuntip uşul Nooruz bayramının astında apanın sözünü galı, ırını galı degenге çoğun rahatsızlığımды bildirem. Oşo bildirүү менен sizlerge akbatam. Atadan kalgan akbata, apadan kalgan akbata. Akbata verem baldarım, жүрөктөн çıkkan taptaza. Ömrüңөр gögarçaday көктөсүн. Көз арткандар жетпесин. Балдарыңар менен, жарларыңар менен аман болуп, коломтоңор өчпөсүн кагылайындар. Башыңарга бакыт кут консун. Каалаган максат бүт болсун. Балдарыңар менен аман болуп, жаштарым аман болуп, кыргыз элим аман болуп, ушул кыргызым гүлдөп өнүп, баарынын жашы 80-90 100 болсун. Мен айтқаныңыз келсін. Жақсылық болсын. Айланайындар аман болгула. Чоң рахмат. Анда эмесе биздин майрамдык кечебиз мындан ары да уланат.